Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы азыркы тапта Түркиянын Анталия шаарында окуу машы жыйындарын старт алды. Бул жыйындар быйылкы күзүндө өтө турчу Азия оюндарына алгачкы даярдык этабы катары болуп саналат. Ошондой эле бул жыйынга буга чейин чакыруу ала элек бир катар жаңы оюнчулар курама командага келип кошулду. Аталган жыйынга чакырылгандардын көпчүлүгү жогорку лиганын командаларынын оюнчулары болуп саналат. Бул жыйынга башкы маштыруучулукту Урмат Абдыкаимов аркалады. Бүгүн 26 март Кыргызстандын курама командалары үчүн Түркиядагы окуу машы жыйындар уланууда. Дал ушул Титаник спорт стадиумда бүгүн 23 жашка чейинки биздин олимпиадалык курама командабыз кезектеги жолдоштук беттешти өткөрөт. Анда биздин атаандаш Сербия командасы болмокчу. Дал ушундай стадиондо Кыргыз спорттук каналынын түз эфиринде 20:00 беттеш орун алат. Андыктан бүгүнкү биздин жаштар курама командабызга ийгилик. Беттештин жүрүшүндө сербиялыктар стандарттык абалдан эсеп сандарын ачты. Бирок биринчи таймдын соңунда Кудурет Искандербеков жооптук голду жарата алды. Экинчи бөлүктө биздин командада бир катар мүмкүнчүлүктөр болду. Бирок атаандаш айып соккудан гол жаратканга жетишти. Бир канча мүнөт өтпөй Султан Бакалеев дагы айып соккудан керемет гол жаратып, беттеш 2-2 эсебинде тең чогуу менен жыйынтыкталды. Бакалеевден сокку жана гол! Кандай тариздеги гол! Дарбазанын тогуздугуна таамай багытталган эң мыкты таризде жооп берди азыр. Оюндан кийин башкы маштыруучу жана беттештин башкы каарманы өз ойлору менен бөлүштү. Биринчиден балдарга чоң ыраазычылык, биз үчүн бул болсо жакшы жыйынтык деп ойлойм, тең чыктык, бирок атаандашыбызды айтып кетсек, алардын оюнчулары ошо биринчи старттык курамда чыккан оюнчулар болсо жакшы лигаларда ойнойт, жакшы командаларда. Айтып кетсем, ошо Сандерлендте бар экен оюнчусу, Абердинде жана 9-номер ойногон, анан кийин биз үчүн өтө жакшы атаандаш болчу, бирок биз ушул оюн менен ишеним бердик деп ойлойм. Өзүбүзгө дагы, өзүбүздүн оюнчуларыбызга биз ал деңгээлде оюнчулар менен ойной алабыз. Бизге ошо кичине да кошуп коюш керек, кичине эле, алыс эмеспиз да. Анан ушул жыйынтык ошону көрсөтөт. Мен чын жүрөктөн да балдарга ыраазычылык айттым, азыр да оюндан кийин ошондо айттым, бул жыйынтык бизге чоң ишеним берет. Дагы кичине иштеп койсок, мүмкүн жакшы деңгээлге чыгып, ошо эл аралык аренада жакшы бир конкуренция кыла алабыз депчи. Матч жакшы болду. Игроктор катуу экен булардын. Сербиянын игроктору, Сандерлендте ойногондор, ЦСКАнын основасында ойногондор игроктор жүрөт. Физически күчтүү экен. Биз деле даярданганбыз буларга кадимкидей эле. Шанс болуп атат. Мацланын тренери келип атат. Аларга да көрсөтүш керек. Ар бирөөбүздүн задачабыз бар, цель бар. Тренировкада тепкендей эле өз лигабыз тепкендей тептим, болду. Финалдык күчкөрөк Кыргызстан олимпиадалык курама командасы Сербия менен 2-2 эсебинде. Адилет Керимбек уулу, Гүлчоро Казымкулов, Кыргыз спорт ТВ, Анталия.